Бекмамат Усмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи кем контракт 4-8 тайпасынын студенти Сүйүнбек кызы Таттыгүл. Саламатсызбы, Нурматова Майрамгүл Нарбековна. Мага берилген курстук иштин темасы тарбиялоо процессинин мааниси жана өзгөчөлүктөрү. Бул теманы тандагандын себеби азыркы учурда коомубуз мектептин алдына эбегейсиз зор жана өтө татаал милдетти коюп отурат. Ал милдет билим, машыгууларга ээ болуу жаранында окуучулардын чыгармачыл ой жууртуусун өстүрүү, өз алдынчалык калыптандыруу жана алардагы ар тараптуу шык жөндөм талаптардын ажалуусуна өбөлгө түзүү. Окутуу ишин дидактика илиминин бүгүнкү жетишкендиктерине негиздеп уюштура билген мугалим гана коомубуздун талабына өтүүсүнө чыга алат. Мен да окутуу менен тарбиялоону айкалыштырып алып кете алган, ар бир баланын өзгөчөлүктөрүн сезе алган мугалим болгум келет. Тарбиялоо дегенде биз балдардагы инсандык касиеттерди калыптандыруу жаранында мазмун жана маңыз мааниси аныктап, башкаруу, мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндө окутууну түшүнөбүз. Тарбия үй-бүлөдө, мектеп жана булардан тышкары чөйрөлөрдө деле тынымсыз ишке ашып туруучу кубулуш. Тарбия адам коомунун эң негизги функциясы. Мисалы, жаш өспүрүм бала чоң адамдын кылып жаткан нерсесин көрүп, ал ошол тарбияга умтула баштайт. Ал эми биз ошо жаш өспүрүмгө жакшы нерселерди айтып, жакшы нерселерди көрсөтсөк, ал жаш өспүрүм бала албетте жакшы тарбия алышка аракеттенет.